Жоолук салууну хижаб бул арабтардыкы, хижаб бул террористтердики деп мынандай Турциянын кийимин кийген, Китайдын кийимин кийген, Европанын кийимин кийген, Япондордун машинасын айдаган, американецтердин саатын тагынган мусулман бир туугандарыбыз айнып калганбы билбеймин, ушундай бир хижабка каршы чыгып калды. Кече Кеңеш тобундагы эжекебиз, Гүлмир эжекебиз хижаб кийинди. Хижаб салынды. Анжелика эжебиз хижаб салынды. Айпери Кубик кыз эжекебиз хижаб салынды. Анан ошол эжелерибизге ай жаман, ыплас, энеси айтпаган, апасы айтпаган, атасы айтпаган ыплас сөздөрдү жазышыптыр адамдарчы. Булар Кудайдан жөө качканбы, же Кудайдын душманыбы, же чала мусулманбы? Ким булар? Жоолук салынганда сиздер ойлойт окшойсуздар, мындай айтканда, мындай бир хоп этип эле кийип, анан хоп этип эле чечип кое турган нерседи элестетет окшойсуздар, же кышкы кийимдей деп эле элестетет окшойсуздар. Жоолук салуу бир өзүнчө бир неамат туган. Аллах Таала ал неаматты кимдерге гана берет, кимдерге гана бербейт. Ал неаматты Аллах Таала өзү сүйгөн пенделерине берет. Ал хоть жаман, ыплас нерсе кылса дагы Аллах Таала жакшы көрдү, берип коет туган. Сизге дагы жоолук насип кылсын, сизге дагы намаз окуган насип кылсын, сизге дагы мындай бир дин айтканды насип кылсын, сизге дагы бейиш насип кылсын. Ушундай бир жакшылыкты айтып, жамандыктан кайтарган жакшы эмеспи? Эмне үчүн жалаңач мындай бир кыска нуска кийингендерди сүйлөбөйбүз, коррупционерлерди сүйлөбөйбүз, паракорлорду сүйлөбөйбүз, адам өлтүргөндөрдү сүйлөбөйбүз? Кече мисал келтиргенде этаждан этажга ыргыткан, мындай айтканда мыкаачыларды сүйлөбөйбүз, адам өлтүргөн педофилдерди сүйлөбөйбүз, зынакорлорду сүйлөбөйбүз. Эмне үчүн биз хижаб кийинген эже карындаштарды эле сүйлөп калдык? Неге 200-дүүлүк кылып атабыз? Же сизге эмне Аллахтан сооп берип атабы бул нерсеге? Жок, сооп бербейт туган. Же бирөө сизге акча берип атабы? Жок, сизге акча бербейт. Тескерисинче сиз күнөө гана аласыз. Аллахтан азап гана күтөсүз. Сиз болгону Аллахтан азап гана тилеп калган болуп эсептелиңиз. Болду. Туган, ошондуктан сиз жакшы гана сөзүңүздү айттыңыз, жаман ниетте болбоңуз. Жакшы көрөлүк. Жаман көргөндөн эмне пайда? Bir gün болбосо bir gün өлүп кетебиз. Өлүп кеткенден кийин жакшы адам эле, кокуй мындай эле, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Аллах Таалам бейишинен берсин деп айткан сөздүн кереги деле жок да туганым. Уже болду, өттү ал, уже өлдү. Тирүүсүндө айтпаган сөздү, тирүүсүндө мындай бир жакшы сөз айтпагандан кийин, зачем эми өлгөндөн кийин?